200-ге жакын мекендештерибизге экинчи өмүр тартуулаган эл аралык жогорку дараждагы трансплантолог, гепатолог Гирираш Борра Кыргызстанга келди. Дарыгердин колунан шыпа тапкан бейтаптары сыйырмады көрсөтүп, өзгөчө шаан шөкөт менен тосуп алышты. Гирираш Борранын бул Кыргызстанга болгон экинчи иш сапары. Жылда келип бейтаптарынан кабар алып, акысыз кеңеш берүүнү салтка айланткан. Кыргызстанга болгон сапарыбыздын негизги максаты бизден Артемис клиникасынан орган алмаштырган бейтаптардан кабар алуу. Алар кандай жүрөт, саламаттыгы кандай, дары-дармектерин өз убагында ичип жатабы? Анализдерин карап, кароодон өткөрөбүз. Мындан сырткары жаңы гепатит тартына, ашказан ичи карын, сырот оорусуна кабылгандарды, чет өлкөгө барууга мүмкүнчүлүгү жокторду акысыз кабыл алабыз. Анализдерин карап, дары-дармектерин коррекция кылып беребиз. Акысыз консультация 22-23 июль күндөрү Ош шаарындагы Гастроневромед клиникасында, 25 июльда Бишкек Мед медициналык борборунда өтүүдө. Көпчүлүк сиздер билесиздер, биздин жарандардын арасында трансплантацияга муктаж бейтаптар бар. Трансплантация болуп келген бейтаптар бар. Анан алар көбүнчө өздөрүнүн көйгөйлөрүн, көрүнүчүн атайын дагы баягы убактысы, финансылык каражаты кетпеш үчүн ушундай белгилүү биз ишенген, эффектүүлүгү өтө жогору болгон профессорлор келгенде биз ушундай акысыз кеңеш берүүнү уюштуруп берсек, бул да болсо элдин саламаттыгына жардам берүү, бул дагы болсо биздин дарыгерлердин милдети деп эсептейм. Индиялык дарыгер Гирираш Борра 20 жылга жакын убакыттан бери боор алмаштыруу операциясын жасап келет. Бул жылдар аралыгында дүйнөнүн ар кайсыл мамлекетинен кайрылган 3000ден ашуун бейтапка экинчи өмүр тартуулады. Замандын жетишкендигинен улам биз органды трансплантациялоодо лапароскопия роботту колдонобуз. Бизге дүйнө жүзүнөн жана Орто Азиядан кайрылгандар көп. Чоңдордон сырткары балдарга да операция жасайбыз. Индия боюнча балдардын органын алмаштырган хирургдар саналуу гана. Алардын бирөөсү мен. Мындай саамалыктын өлкөбүздө өтүп туруусу чет өлкөгө бара албаган бейтаптар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Аталган иш-чара Индиядагы Артемис медициналык борбору, Анар муктаждарга жардам бер кайрымдуулук фонду, Гастроневромед, Бишкек Мед клиникалары тарабынан уюштурулду.